суроо берсек болот экен. Ооба, болот. Атыңыз ким? Бегимай. Бегимай, азыр көпчүлүк жакта эми махыр боюнча сурап, алда элдер аябай махырга миллион машинелерди сурап атпайбы? Анан ушул боюнча азыр суроо жооп кылып атканбыз. Чындыгында махырга ким эмне сурайт? Сиздин оюңуз кандай? Негизи эле махыр дегенде сиздин оюңуз кандай? Махырга эмне сурамаксыз? Махыр боюнча менин оюм жакшы эле, бирок эгер экөөбүз баш кошуп, бирибизди жакшы көрүп, сүйлөшүп үйлөнүп атсак, то мен бактылуулук гана сурамакмын. Анткени эгер күйөөм мен состоятельный болсо, ал экөөбүздүн турмуш жолубузда эле каалаганын алып бере алат го дейм. Азыркы жаштар, кыздар коомчулукта жанагындай Lexus, iPhone 15 сурап жатышат, ал бир аз туура эмес деп ойлойм. Бир аз наглыйраак да, анткени бир аз мындай туура эмес. Демек сиздин оюңузда биринчи бул бактылуулук. Эгерде сиз тапкан же сиз мындай сиз менен үйлөнөм деген жигит эгерде мындай өзүнүн бир мүмкүнчүлүгү жок болсо, демек махыр сурап аны кыйнабайсыз. Жок, аны кыйнабайм. Анткени аны коркуткум келбейт да. Ал экөөбүз чогуу постепенно эме кылып, турмуш жолунда эле мындай алдырып берем да. Ошентсе да болот. Демек биргеликке жетем. Главный бактылуулук көздөп биргеликке жетесиздер. Главное, өзүңө мындай правильный человек тандап алышың керек. С правильным человеком мындай чоң игиликтерге жетесиң деп ойлойм. Рахмат. Сизге да. Сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.